Урматтуу коллегалар, мына биздин жүзүбүз, биз түзгөн өкмөт. Бизди тоотпойт. Мен айткым келет, бул өкмөтүбүз ошондой чулганда окуя болуп атса, ок чыгып атса, чек арабыз бузулуп атса, элдин баары ыйлап көчөдө турса, бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып. Же бир жолу ошол жерге барып кабар алган жок. Эми ошол талкуусуна да келбесе, бизге мында өкмөттүн кереги барбы же жокпу? Мен өкмөттүн отставкасын талап кылам. Эми регламент боюнча Дастан Атысбекович, негизги карала турган маселелер үчүн жогорку кеңеш чакырат. Бир күн, 3 күн мурда чакырыш керек негизичи. Анан бул чакыруу болду, болбоду, бир баягы ошондо тактап койшок. Экинчиден, эгерде премьер-министр келе албай турган болсо, чакырып туруп, анан кийин игнор кыла турган болсо, бул чара колдонуш керек сөз. Эгерде жок, bunun arkasından kıykırıp эле микрофондон саясат кылып атсак, анда тактап айтып коюш керек да. Бул жерде жанагы программалар өзгөчө айылдарга өзгөчө статус берүү боюнча программа кабыл алынган. Ошол программанын аткарылышы социалдык проблемалар, Дастан Атысбекович. Ошондуктан азыр Жеңиш Парпиевич мына коопсуздук чек ара боюнча вице-премьер Алтынай Сейитбекованы сөз чакырыш керек. Негизги биздин бүгүнкү токтомдор социалдык проблемаларды чечүү боюнча. Ошондуктан эгерде премьер-министр келе албай турган болсо, сөзсүз Алтынай Сейитбекованы чакырып коюңуздар. Экинчиден, бул жерде азыр жогорку кеңеш биз маселени чече албайбыз, бул процедуралары бар. Бирок бүгүнкү тапшырманы берип туруп, ошол тапшырманын келечекте аткарышын талап кылабыз. Эч токтобой, кечиктирбей чече турган маселелер бар. Аны жақын қаражат тез аранын ичинде чечсе болот да. Ошондуктан ар бир күн биз үчүн кымбат. Ошондуктан буну бүгүн токтом кабыл алдык. Апрелде калып кетебиз. Ошондуктан бүгүнкү күнү карап, токтомду кабыл алып, тапшырманы берип коелу. Кайсыл учурда чакыруу, кайра угуу биздин колубузда турат го. Бүгүн өкмөттүк күн болуп атат. Өкмөттүк саатка сунуштап коелу. Ошондуктан кечиктирсек эл түшүнбөйт ал жактачы. Ал бүгүнкү күндө социалдык проблемаларды чечүү үчүн биз тапшырма алып келдик, мына депутаттар турат баарычы. Рахмат.